Мынакей кыздар, биз ушул эки насатканын жардамы менен кнопка кадап алабыз шымдын белине. Бизге мындай кнопканын 4 детальдары керек болот. Бизге бир жагына башка 2 насатка, экинчи жагына дагы 2 бөлөк насатка керек болот. Мына жерге жакшылап белгилеп алабыз. Кнопка коюла турган жерди аныктап белгилеп алабыз. Анан кичинекей кайчынын жардамы менен бул жерди бир аз эле тешип кнопканы ушул жерге кадап алабыз. Даярдап кадап алсак бизге ыңгайлуу болот. Мынакей. Мынау экинчи детальды бул жака киргизип койсок өзү кармап калат. Мынакей бир эле басуу менен биз кнопкабызды уже кадап даяр кылып алабыз. Мына биздин кнопка уже даяр болду. Эми экинчи бетине дагы кайчы менен тешип, бул жерге дагы ушул кнопканын экинчи кадалуучу деталын киргизип алабыз. Тешигин өтө эле кичинекей эле кылган жакшы. Мына бул насатканын жардамы менен биз экинчи кнопканы кадайбыз. Мына кнопканын ушул бөлүгү дагы жогоруга кадалат. Муну мынтип койсок өзү кармап калат. Бир эле бастыруу менен бул кнопкасы дагы сразу жабышып калат. Мынакей кыздар, биз шымыбыздын белине ушинтип кнопканы да кадап алдык. Мынакей өтө ыңгайлуу кнопка болду. Кнопкабызды ачып жабуу ушундай көрүнүштө болду. Мынакей замогу дагы, кнопкасы дагы баары өтө ыңгайлуу, сонун болуп бүттү. Эгер видео жаккан болсо каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар.